быйыл мен Рамазанда ушул нерсени көрдүм. Кичинекей намазканаларда дагы хатмы Курандар өткөзүш элибиз. Алхамдулилlah ошо уламалардын кылган эмгегинен, давачыларыбыздын кылган мээнеттин негизинде бир топ Куранга болгон махабат ашкан. Анан дагы ошол жерде мен баса бергиле бир нерсени айтып кеткеле атат. Карылар дагы ошол элдин махабатка ылайыктуу Куран окуп беретен карыларыбыз көп болсо дейбиз. Көпчүлүк биздин жаш карылар Россияга, Казакстанга кетип калып, жаш карылар деле чоң карыларга теңелип, мисалы Анарбай каракелерге теңелип, мисалы Анарбай караке мисалы бул 90-жылдары, 86-жылдары кары болгон болсо, бул киши өзү өтө берет. Ал чоңоюп калган эле ушу бизнесмен жигит экен. 6 айда Куран жаттаптыр. Биздин атабыздын устазы Абдусамин Дамла деген киши болгон, өтө аалым киши болгон. Ошо киши 53 жашында Куран жаттаптыр. Абдулла Кожо, Идрис Кожо деген устаздарды көрүп калдык, угуп калдык. Намаздан анча эме тааныш эмес элек, бирок сырттан суктанып караш элек. Ушу биздин Анарбай Абдурахман караке, Замир каракелердин устазы болот. Ушу кишилердин ыкмасы туретский ыкма деп коет. Булар баягы ар бир сүрөнүн аягыдагы бетти жаттайт экен да. Жанагы Куранды окуганды билбей, Куранды ачып алып, ар бир аятыга колун тийгизип, бул менин Раббымдын сөзү, бул менин Раббымдын сөзү деп фалак. Бизде азыр Курандар чаң басып жатат, эч ким окубай атат го. Мечиттерде чаң басат, Куранга эч ким көңүл бурбайт, маани бербейт. Бул Босния өзү өтө эле дин өнүкпөгөн, бул Куран деле аз болгон, мусулмандар санактуу болгон жер экен да өзү. Мен барбаганда Ассаламу алейкум, урматтуу Фуркан медиа көрөрмандары. Биздин бүгүнкү чыгарылышыбызда мусулмандардын китеби болгон Курани Карим жөнүндө болмокчу. Биздин бүгүнкү коногубуз устазыбыз Молдо Шакир Дамланын уулу Мухаммад Кары Эргешев. Ассаламу алейкум, урматтуу кареке, кош келипсиз биздин ушул Фуркан медиа чыгарылышына. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун, ушул Рамазан артынан ушул Куран жөнүндө кайра эле ушул мусулмандарга Куранды эмесини унуттурбай, кече күндөрү Рамазанда хатмы Куранга турдук. Канчалар Куран окудук, ошолорду унуттурбай кайра ушул Куранга кызыгуу адамдар жүрөгүнөн чыкпаслыгы үчүн ушул теманы тандап, ушул Куран жөнүндө сүйлөп берип деп чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат, Алла разы болсун. Бирок мен өзүмдүн эмемдин жекече оюм менен айта турган болсом, бул Куран жөнүндө сүйлөш бул чоң уламалардын, чоң каракелердин устазыбыз Анарбай караке, Асылбек Рахматулла каракелер, Абдухалык, Имамалы каракелердин орду болсо керек. Мен бул жерде өзүм бир аз ыңгайсыз болуп атам бул суроолорго жооп бергенге. Кареке, эми биз Куран дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Куран дегенде бул Алла Тааланын сөзү. Алла Таала кандай улуу болсо, Алла Тааланын сөзү дагы ошондой улуу. Бул пайгамбарыбыз хадистин мазмунунда келет. Биздин жүрөгүбүз түпкүрүндө ошо Куранга болгон урмат сый, ошо Алла Тааланын өзүгө болгон урмат сыйдай болуш керек. Ооба. Бул Куран, туура айтасыз кареке, бул Аллах Тааланын сөзү, пайгамбарыбызга түшүрүлгөн Алланын сөзү. Бул эми ошол улук заттын сөзү болгондон кийин, демек Курандын дагы өзүнүн улуктуулугу бар экен да кареке. Ооба, Куран бул улук, өтө улук каламулла, пайгамбарыбыз үчүн 23 жыл назил болгон. Бунун өзүнчө орду бар. Эми экинчи суроом, бул биздин ошол мындайча айтканда биз эми пайгамбарыбыздын үммөтүбүз. Пайгамбарыбыз ошол Куран Алла тарабынан түшүрүлгөн болсо, биз пайгамбарыбызга үммөтү болобуз деп жүрөбүз. Эми ошол Куран өзүгө эмнелерди камтыган? Куран бул ушу уламаларда айтышы боюнча 3 эмеден турат, бөлүктөн турат. Биринчиси ошол Алла Таала өзүн тааныштырыштыгы үчүн түшүргөн аяттар, тавхид аяттары. Курандын ошол биринчи бөлүгү Меккеде 13 жыл пайгамбарыбыздан ошол тавхидке, Алланын жалгыздыгына чакырган. Ошол Курандын биринчи бөлүгү, 3төн биринчи бөлүгү, биринчи өзүн тааныштыруу, тавхид, Алла жалгыз экендигине. Ошол учурдагы Мекке мушриктердин жүрөгүдөгү эме ширкке болгон эмелерди чыгарыштыгы үчүн ошол Куранда биринчи тавхид жөнүндө. Экинчи орунда бул Куранда ошол тавхидтен кийин ибадат, ошол Алла Таалага кантип сыйыныш керек, кантип намаз окуш керек, кантип ораза тутуш керек, кантип закат бериш керек, ушул биздин жашообузда болуп аткан күнүмдүк ибадаттарыбыз камтылган.
Үчүнчү бөлүгүндө ушул Алла Таала ушул өткөн үммөттөрдөн биз ибрат алыштык үчүн өткөн үммөттөрдүн жакшы кылыктарынан үлгү, жаман кылыктардан ибрат алып, ошонун тыйылып, сактанып, жакшы үлгүлөргө ээрчишке эме кылып Куранга ушул Алла Таала мурунку үммөттүн тарыхтарын да камтыган. Демек, уламалар биздин окуп жүргөн Кураныбызды 3кө бөлүп алышыптыр. Биринчи бөлүгү таухид, демек Аллах Тааланы жалгыз деп билип, Алланын ибадатка татыктуу бир гана Аллах Таала экендигини баяндай турган болсо, экинчи бөлүгү бул биздин бул жашообуздагы керек болгон күнүмдүк жашообузда керек болуп аткан бир өкүмдөр камтылыптыр да ошондой. Үчүнчүсү болсо мурдагы үммөттөрдүн окуялары, ошолорду кандай пайгамбарларга кандай мамиле жасаган, пайгамбарлар ошо коому тарабынан кандай бир зыяндарды тарткан, ошолор жөнүндө баяндалган. Демек, биз үчүн дагы бул Куран ошол мурдакы үммөттөр сыяктуу эле бизге дагы ошолордун жооптору болгондой эле бизге дагы ушул нерселер Куранда бүт камтылган турбайбы? Менин эмки суроом, Куранды ар бир эркек жана ар бир аял жатташы керекпи деген ой болот да. Сөзсүз биз эми Куран Алланын сөзү деп жүрсөк, Куран биздин китебибиз деп жүрсөк, Куран бизди дүйнө акыретте бактылуу кылат деп жүрсөк, анда биз сөзсүз жатташыбыз керекпи деген ой болот да. Ошого кандай көз карашыңыз? Эми Куранды толук жатташ ар бир кишиге милдет эмес. Негизи Куранды толук жатташ бул сүннөт. Бирок Куранды туура окуш бул милдет болуп эсептелет. Себеби ар бирибиз намаз окуйбуз. Ушул намаздагы ошо намазга ылайыктуу сүрөлөрдү туура тажвити менен окуштук бул милдет болуп эсептелет. Колдон келсе ошол жаттаган жакшы, бул фазилет, сооп жагынан жакшы, бирок милдеттендирилген эмес. Себеби үммөткө бул кыйын болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан Алла Таала буну милдет кылган эмес, пайгамбарыбыз сүннөтү Куранды жаттаган жакшы. Бирок ар бир адам ошол намазга ылайыктуу сүрөлөрдүн устаздан өткөзүп, тажвиттин негизинде жаттап алышлыгы бул фарз болуп эсептелет. Демек, эгерде биздин кылып жаткан ибадатыбыз, намазыбыз туура болуш керек десек, анда биз сөзсүз ошол намазда окулуп аткан зам сүрө деп коелук, ошолорду устаздын алдында окуп, тапшырып, тажвид менен үйрөнүшүбүз керек экен да. Ооба. Эми мисалы биз Куранды окуп атабыз, Куранды жаттап атабыз, мисалы убактыбызды кетирип, же ибадаттарда Куранды окуп атабыз, бирок пайдалары кандай эми? Бизге кандай бир пайда бар? Бул дүйнөдө дагы жана акыретте бизге кандай пайдалар бар? Эми Куранды окуганда бул өтө улуу заттын сөзү болгондуктан эч кандай пайдасыз болбойт. Албетте иншалла жашообузда береке болот. Акыретте бизди шафаат кыла турган болот иншалла. Негизи пайгамбарыбыз хадистин мазмунунда келет. Кыяматта бул орозо менен Курандай ортомчу боло турган эч кандай нерсе жок деп келет да. Ошо Куранды көп окуган болсок, иншалла бизде акыретте Алланын астында мен көп окуган бул ортомчу болуп, бизди ошол тозокко кетип калыштан, Алланын каарыга душар болуштан сактайт. Анан пайгамбарыбыз хадисинде дагы бир эме келет, 30 аяттуу сүрө бар. Ошол сүрөнү ким кечкурун окуп жүргөн болсо, кабырда шафаат кылат дейт. Бул сүрө Мүлк сүрөсү. Ошо биздин азыркы жашоодо көбүнчө биздин Орто Азия уламалары ошол мүрзөдө өлүк коюлгандан сөөк коюлгандан кийин ушул Табарак сүрөсүн окуштуктан ушул хадистин мазмунундан алынган бир жөрөлгө болсо керек деп ойлойм. Демек, биздин жашообузда бул Курандын бул дүйнөдөгү жашообузда эле өзү Куранды окуп жүрө турган болсок, Куранды жаттап ала турган болсок, биздин жашообузга өтө береке келип, биздин жашообуз мындайча айтканда бактылуу бир жашоодо болот экенбиз. Бул дүйнөдөгүсү эле. Бирок акыреттеги болсо эртең Куран бизди шафаат кылып, тозокко жөнөп турган учурда Куран келип бизди шафаат кылып тура турган болсо, машалла, өтө бир чоң бир ийгилик болот. Канткени биздин бул дүйнөдөгү жашообуз өзү канткенде биз бейишке түшсөк экен, бейишке кирсек экен деген максатыбыз да. Туура айтасыз Караке, бул Курандын пайдалары мындай караганда баягы хадисте да келет го, пайгамбарыбыз ким Куранды окуса, ар бир сөзүнө эмес, ар бир тамгасына 10 сооп беремин. Алиф лам мим бул бир сөз эмес. Алиф өзүнчө бир тамга, буга 10 сооп деген пайгамбарыбыздан хадистер келет го. Демек, эгерде Куранды биз толук окуй турган болсок, иншаллах өтө көп сооп болот экен, эгерде Алланын ыраазылыгы үчүн окусак. Мынеки алхамдулилля жакында орозо да бүттү. Орозодо эми канчалаган
үмметтер, мусулмандар, момундар Куран окуду, намазда туруп хатым кылдык. Иншаллах ошол ар бир окулган Курандын ар бир тамгасына иншаллах сооп болот деген үмүттөбүз. иншалла. Бардыгыбыз ошол Рамазан айындагы берекелүү ай болду. Мисалы бир тамгага 10 сооп десе, Рамазанда иншаллах 70 эседен болду окшойт деген үмүттөбүз деп иншаллах. Албетте, Алла кабыл кылсын. Иншаллах. Кабыл кылсын. Сиз ушул жерде бир сөздү айтып кеттиңиз, ниетибиз түз болсо деген. Ушул жерге мен бир басым жасагым келип атат. Албетте пайгамбарыбыз ошол хадисинин мазмунунда айтат, ар бир амалдар ушу ниетке жараша дейт. Ниетибиз туура болуш керек. Азыркы күндө мисалы кээде башка бир өзүнүн аброю үчүнбү же башка бир нерселерде дагы окулуп калган орундар эми адамдын ичиге кирип чыкпагандан кийин билбейбиз, бирок кээ бир учурларда ушундай нерселер кездешкенсийт да, сыртынан караганда энди. Ошон үчүн ар бирибиз ошол Куран окуйбузбу, кандай бир жакшы амал кылабызбы, Алланын ыраазылыгы үчүн болсо, иншалла ахиретте биз үчүн бакыт болот. Анан ушул жерде бир окуя айтып кетким келип атат. Ушул араб каарылардан бирөөсү ушул Босния деген шаарга барып, ошол жерде коноктоп эс алып жүргөн учурда анан ошол жерде бир жаназа болуп калат экен да. Анан ошол жерде жаназага жанагы араб алым киши ушул жаназага катышкысы келип, анан кошулуп катышып, анан жаназага катышып, жана барып мүрзөгө чейин коюлса, пайгамбарыбыз хадисинде кыйрат деген сооптун көлөмдөрүн айткан. Кыйрат ошол Ухуд тоосундай, андан да чоң дегендей мазмунда хадис камтыйт. Ошол сооптарга ээ болоюн деп анан жанагы устаз мүрзөгө чейин барат экен да. Анан мүрзөгө барса, ошол жерде мүрзөгө койгондо жанагы кишинин сөөгүнү жанагы устаз дагы кошулуп мүрзөгө лахатка түшүп койгондо мүрзө жыпар-жыттанып, мискичтанып кетет экен да. Анан жанагы алым араб киши, бул Босния өзү өтө эле дин өнүкпөгөн, бул Куран деле аз болгон, мусулмандар санактуу болгон жер экен да өзү. Мен барбагандым, бирок ошол бир кишиден уктум, бир каарекеден. Ошондо жанагы араб алым киши сураштырат экен, аялынан сураштырганда, аялы бул күйөөңүз эмне жумуш кылат эле, мынчалык мен таң калып атам, бул мындай мүрзөгө койгондо мискичтанган бул бактылуу кишинин белгиси го өзү негизи. Деп анан аялдан сураганда, аялы кадимки эле мечитке барып намаз окуйт эле, кадимки жамааттагы бир катардагы киши эле деп жооп берет экен. Жок, буну бир өзгөчөлүгү бар. Ушуну мага айтпасаңыз мен кетпейм, сизден ушул өзгөчөлүгүн айтасыз дегенде, анан аялы ойлонуп отуруп, бизди ушул Боснияда, ушул биздин айылда бир гана Кураныбыз бар эле. Айыл боюнча. Бизде азыр Курандар чаң басып жатат, эч ким окубай атат го. Мечиттерде чаң басат, Куранга эч ким көңүл бурбайт, маани бербейт. Бирок ол Боснияда ошол бир Куранды ошол алмак имам, мечиттин имамы баягы Куранды элдерге бөлүп берет экен. Бүгүн понедельник, дүйшөмбү күнү сен окуйсуң, сейшембе күнү сен окуйсуң, экинчи күнү сен окуйсуң деп ушинтип имам бөлүп берет экен да. Анан жанагы азыркы көз өткөн киши эмеси кезеги келгенде Куранды алып өзү окушту билбейт экен. Бирок ошол тахажжуттун маалына туруп алып, жанагы Куранды окуганды билбей, Куранды ачып алып, ар бир аятыга колун тийгизип, бул менин Раббымдын сөзү, бул менин Раббымдын сөзү деп Фалак, Фатиха сүрөсүнөн Нас сүрөсүгө чейин түнү менен ошол ар бир аятты кол менен тийгизип сүртүп чыгат экен. Ушуну айтканда жанагы шейх айткан экен, ушул кылган, ушул Куранга болгон махаббаттын негизинде Алла Таала бул кишини ушундай даража менен сыйлады деп жанагы араб киши таң калган экен да. Ажам болсо деле, Куранга тили келбесе деле, ошо ихлас кылгандык берекесинен Алла Таала ушундай даража берип атат да. Ошондуктан биз ар бирибиз өзүбүз ошол Куранга кызыгып, Раббыбыздын Куранынын ичинде нелер жазылган экен, нелер бар экен деген кызыгуу ар бир мусулман жүрөгүндө болуш керек. Колдон келсе окушту үргөнүш керек. Дагы болсо мазмунун да билишке аракет кылыш керек. Демек, бул Курандын негизи кандай заттын, кимдин сөз экендигине биз сезе билишибиз керек экен да. Себеби баягы ким Алла менен сүйлөшкүсү келсе Куран окусун дейт го. Демек ошол азыркы киши окушту билбесе дагы ошол ар бир аятты басып кармалап отуруп махабаты болгондугу үчүн ошол Курандын Аллах Тааланын сөз экендигин бул сезе билгендиги үчүн ошончолук ихлас кылды да бул эми. Эми ошол Куран деп айтып атабыз. Эми ошол Куранды кандай жол менен биз балдарыбызга, келечек муунга жаттатсак жеңил болот. Азыр ошо жаттатуу жолдору дагы ар түрдүү болуп атпайбы? Анан дагы бир ошо кошумча эле суроо, анан жаттап аткан балдардын
жашы дагы кандай болуш керек? Мисалы эми динден маалымат алып кээ бирөөлөр жаттайын деп аткандары бар. Ушул туурасында кандай дейсиз? Негизинен тажрыйбада жаш кезегинен жаттаган жакшы. Анан уламалар тарыхтарын окусаңыз деле 7-8 жашында жаттаган, 12 жашында жаттаган деген тарыхта, ошол уламалар тарыхта ошол көп кездешет. Бирок Алла Таала кадыр. Мисалы Адам алейхиссалам топурактан жаратты. Ошондой эле Иса алейхиссалам атасыз жаратты. Калган элди ата энеден жаратып атат. Алла Таала бул жашы өткөндөн кийин деле Алла Таала мүмкүнчүлүк берсе жаттап кала берет. Себеби ушул биздин атабыздын устазы Абдусамин Дамла деген киши болгон, өтө аалым киши болгон. Ошол киши 53 жашында Куранды жаттаптыр. Бул эми бул керемет да, бул эми өзүнчө. Бирок жаш чектелбейт. Мен карып калдым деп аракет таштап жалкоолук кылбаш керек, аракет кыла бериш керек. Бирок эми келип аткан жаштарга, жаш муундарга эртерээк аракет кылып, жаш кезинен ошо тили чыккандан эле Куранды аяттарын оз эки түрүндө окуп, эгерде өзүнүн колунан Куранды мыкты окуш келбесе, азыркы күндө эми өнүгүп кетти. Каражатта. Мисалы азыр YouTube'га кирсеңиз, башка жакка кирсеңиз, арабтын мыкты карылары, мисалы Айман Сувейт дегендей, ушул күндүн имамы Жазариси деген атты намды лакапты беришип атат карылар. Ошондой улуу кишилер бар. Андан тышкары Макраату Шамия деп, мисалы мен өзүм көп угам, ошол Макраату Шамияда Усман Абдукадир деген киши бар. Ошол жаштарга, ошол шагирттерге Куранды талкин кылып окутат. Ошого окшогон чоң карыларды жаштарга кырааттарын угузуп жаттатсак жакшы болот. Себеби жаш кезинде баягы тилдин келиши жеңил болот да. Жаш баланы кайсыл жакка бурмаласаңыз, ээрчигендей Куран жагындагы тили жеңил болот дагы. Ошол өзүңүз Куранды жакшы билбесеңиз, ошо балдарга ошол чоң карыларды, кырааттарын угусаңыз, жаштыгынан тажвидке тили лайыктуу болуп чоңойсо, өтө пайдалуу болот. Демек, бул Куран жаттоодо жашында жаттаганы жакшыраак экен. Баягы биздин өзүбүздүн айтат го, жаштыкта жаттаган бул ташка, тамга баскандай деп эсинен чыкпай турган деңгээлде болот экен. Бирок менин жашым өтүп калды, жыйынтыктай турган болсок, ушул жыйынтыкка тыянакка келип атам да мен. Жашым өтүп калды дебестен 50ге чыгабызбы, 60ка чыгабызбы, мен карып калдым дебестен биз аракет кылып, Кудайдан сурап, Куранга болгон махабатты коюп аракет кылсак, иншаллах Аллах Тааланын колдагы нерсе жаттап койсо боло турган нерсе экен. Айрыкча азыркы учурда мындай жаттоо үчүн, үйрөнүш үчүн өтө көп эмелер чыгып атпайбы? YouTube'дан чыгып атат, телефон аркылуу ар кандай бир эме жол-жоболору болуп атпайбы? Эми ушул жатташ иретиде кандай дейсиз? Мисалы үчүн кээ бир карылардын жаттатыш ыкмалары ар кандай болуп атпайбы? Ошолордун кайсы жагы мындай балдардын жатташыга бир жеңил болот? Сиздин өзүңүздүн бир тажрыйбаңыз жөнүндө, тажрыйба иретиде бир айтсаңыз. Мен өзүм мындай өтө эле мындай кыраак эмесмин. Менде мындай бир таланттар деле жок. Мен бирок ошо дүйнөлүк карылардын, өзүбүздүн мына кошуна өлкөдө Алижан Караке деген бар, ошол кишинин немелерин көп угам. Интервьюларын берген, маектерин көп угам да. Ошо Алижан Караке ошол Кокондо бир жигитти, жаш эмес, ал чоңоюп калган эле ошо бизнесмен жигит экен. 6 айда Куран жаттаптыр. Анан ошону кантип жаттаган эме айтса, ошол Куранды угуп, анан өзү карыларды угат экен, тажвидин тууралап, ошол менен биргеликте хатмы Куран кылат экен. Токтотпостон хатмы Куран кылып, акыры 70 жолу хатмы Куран кылыптыр. Анан ошондон Алижан Каракеге келип айтат экен, мен ошол 70 жолу Куранды хатмы Куран кылдым, не кылсам болот дегенде, аны тез жаттаңыз деп эме кылат экен. Ошондо анан жатташты баштаганда 2 айда 10 пара жаттаптыр. Анан кайра 2 айда 10 пара, 20 пара. Анан ошентип кыскасы 6 айда Куранды толук жаттаптыр да. Азыркы күндө ошо Алижан Караке айтып аткан көпчүлүккө таргып берип атат ушул сунуштучу. Бул мындай карасаңыз чоң кишилерге деле да. Мисалы соодагер болсо, офисте отурат бизнесмендер, ошо стөлдүн үстүндө эле, телефондо деле уже Курандар чыгып атпайбы? Куранды окуй берсе, баягы канча көп окуса, Куран тилге жеңил боло берет. Ушуну көп Алижан Караке сунуштап атат. Анан негизи биздин Орто Азияда мурун жаш балдарга биздин ошо устаздардан болуп келген мындай жол санак деп коет эле. Ошол бир аятты ошол биздин устаз Анарбай Каракен мен бир угуп калганым бар. 250 жолудан, биринчи жаттаганда 250 жолудан бекен
кайталадым же 350 жолданбы кайталадым деген. Ошо илгерки биздин эски устаздардын ыкмасы ушул Куранды жаш балдарга көтөргүзгөн эмес. Көтөргөн деген ошол ар бир параны толук жаттап устазга айтып берүү да. Алдай эмес. Күнүмдүк жарым бет жаттаса, ошо жарым бет сабагын 350 жолу, 250 жолу. Бир бет болсо, ошо бир бетти ошентип санак ретинде жаттаган. Анан кийинчерээк биз могу Бишкекке келип могу эмеде могу Кой Ташта Абдулла Кожо, Идрис Кожо деген устаздарды көрүп калдык, угуп калдык. Намаздан анча эме тааныш эмес элек, бирок сырттан суктанып караш элек. Ошо биздин могу Анарбай Абдурахман Кареке, Замир Карекелердин устазы болот. Ушул кишилердин ыкмасы туретский ыкма деп коет. Булар баягы ар бир сүрөнүн аягыдагы бетти жаттайт экен да. Сүрө паранын аягын. Анан ошо бойдон аягына чейин, наске чейин түшөт. Кайра кийинки жаттаганда баягы акыркы беттин бул жагын жаттайт. Ошо бойдон түшөт. Окуп бергенде жанагы аркы биринчи жаттаганы менен кошуп окуп берет да. Ушинтип отуруп бир где-то бир 2 жылга жетпегенде Куранды толук бүтүрөт экен. Ошону менен биргеликте жыйналып калат экен Куранчы. Ушул метод дагы менимче бир оңой болсо керек. Себеби бул Куранды акырын жаттайсыз. Кийинки параны ушинтип жетесизби? Кийинкисинде бул бетин жаттайсыз. Ушинтип Куран өзү 20 барактан турат да. 20 барагыңыз бир беттен кеткенде бир беттен жаттаган адам ушул 2 жылга жетпеген убакытта Курандын башына чыгып калса, уже бир парадан окуп бере турган деңгээлде. Негизи биз мурун жаттап, анан бир жаш балдар аягына чейин жеткенден кийин анан кайра башына чогултуп баштайт элек. Ошо бир пара болгондо, бир пара биринчи бир руба деп коет, 2 барактан окуйсуз. Кийин жарым пара болгондо жарым параны чогултуп окуп бересиз. Кийин 7 барак болгондо дагы чогултуп устазга окуп бересиз. Анан бир пара болгондо бир параны устазга чогултасыз да кийинки эки. Биздин методика бул Орто Азияда ушундай санак ретинде биринчи жеткирип алып туруп, анан кайра жанагындай чогултмай. Арабтардан анча-мынчалар ошо Арабияда окуп келгендердин уксаң, булар ошол утуру башынан эле эме кылат. Жаттаган бир пара болгондон кийин бир параны устазга өткөрүп берет. Анан экинчи параны жаттайт. Экинчи параны жаттап бүткөндөн кайра устазга чогултуп окуп берди. Кийин биринчи жаттаган бир парасы бар, ошо менен кошуп 2 параны чогултуп окуп берет. Эми бул эме адамдын ар кимисинин ар кандай эмеси болот да, таланты болот. Кээ биркилер мисалы турецкий вариантта оңой жатташ мүмкүн. Кээ биркилер мисалы өзүбүздүн эски жолдо, кээ биркилер арабтардыкы же болбосо азыркы күндөгү катмы Куран эмеси мененби өзүнүн талантыга жараша ар бир киши өзүнүн эмесин түзүп алса болот тартибин. Азыр сиз бир топ мындай жаттоо ыкмаларын айтып өттүңүз да. Мен дагы баягы кошумча катарында мына Бангладешке барып келгендерден уктум беле. Аякта дагы ошондой экен. Жалаң хатым кылдырат экен. 2 жыл болсо 2 жыл кайта эле окута берет экен. Зеригип калбайт экен да. Улам окуй берипчи. Анан 2 жылдан кийин анан бир жаттатат экен, бат эле жаттап калат дейт. Ошол Алижан Карынын ыкмасы ошого туура келет экен. Ооба. Демек, мен мындай азыр сиздин айтканыңызды угуп отуруп мындай байкаштырдым да. Демек, ар бир баланын жатташыны устаз байкаш керек. Устаз кыракы болуп туруп, ошо бала кандай жаттаганга мындай жөндөмдүү. Азыр 4-5 ыкмасы бар экен да. Анан баланын жашы дагы, эгер жаш бала болсо, ага өзүнчө бир ыкма колдонуп туруп, анан жашы өтүп калганга мисалы сиз Фил сүрөсүнүн Алам Таракайды жатта десеңиз, ал жаттай албай, тили келбей кыйналат го. Сиз башыдан эле ошону хатым кыла бер деп туруп, улам азаздан берсеңиз, 30 жолу окуйбу, 50 жолу окуйбу, жаттай албаса дагы улам окуп, бир жолу хатым кылып алса, бир топ жаш өтүп калгандардын эмеси окуусу оңолот окшойт деген жыйынтыкка келип калдым да. Мен бирөөдү байкайм, жалаң эмелерге сабак берет. Жаш өтүп калгандарга сабак берет да. Жатта сурайм да, айтат ошол жаттоосу өтө кыйын дейт. Жаш өтүп калган пенсиядагылар дейт, бүт эле. Анан жаттаганга өтө кыйналат, ошого дейт мен башыдан эле салып коем дейт. Улам окуп берем дейт. Анан ким канчалык окуй алса, ошончо окугула деп хатым катарында бөлүп берем дейт да. Арасынан бирөөсүн шайлап койгом, ошо бөлүп берет дейт. Анан сен окуп болдуңбу деп сурайт дейт. Улам баягы окудуңбу деп сураган сайын баягы эме кылып, намыстанып болсо дагы ошону окуп, ооба окудум дейт экен дейт. Ошонтип азыр 10 пенсиядагы адам толук хатым бүтүрүшү азыр даяр турат да, мисалы. Демек, устаз өтө кыракы болуп туруп, мындай карай турган болсок, баланын жашына, жаттоосуна сөзсүз карап туруп анан бир ыкманы колдонгон жакшы окшойт анда. Анан ушул жерде бир жаш балдарды окутканда дагы бир нерсени айтып кетким келип атат. Могу жаш балдарды
Oyun менен аралаштырып, жеңил метод менен окуса жакшы болот деген мен сунуштайт элем жаш азыркы учурда сабак берип аткан жаш устаздарга. Себеби жаш бала могу көңүлү калып безип калса, кийин зордук менен жатталса, кийин окубай коет. Ошон үчүн 1 саат окуса, дагы 1 саат ойнотуп, анан дагы 1 саат окуса, дагы 1 саат ойнотуп, ошо оюн менен айкалаштырып, жеңил баягы жаш баланын жүрөгүгө ошо Куранга болгон сүйүү киргизсе, бул жакшы нерсе экен да. Мисалы бизде адат болуп калган ушул жаш балдарды биз көбүнчө баспырлаган, биздин кыргыздын мүнөзү дейбиз, же Орто Азиянын мүнөзү, же ажамдардын мүнөзү ушундай характерлер. Бала кийин көңүлү калып калса, биз өзүбүз жашоодо көрдүк, көп карылар кийин окубай коет Курандычы. Себеби бала кыйналып окугандыктан безип калган да. Ошону безитпей, сүйүү тартуулап, Куранга болгон махаббат, мисалы Куран жаттаса эмне болушунун фазилеттерин айтып, ошого жакшы жаш балдарга ыңгайлуу болгон жолдорду устаздар ошо неме кылып үйрөнүп, өзүнүн үстүндө иштеп, ошо тажрыйбанын негизинде жаш балдарга өзгөчө балагат жашына жете элек балдарды буларды сүйүп окутуш керек. Демек, жаш балдарга дагы ошол Куранды жаттатуу менен биргеликте оюнга дагы мындайча айтканда тойдуруш керек экен да, ойнуш керек экен алар. Туура айтасыз. Буюрса биздин бул чыгарылышыбыз элибизге, жерибизге, келечек муундарга пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Аллах таалам бардыгыбызга ошол пайдалуу кылсын. Менин акыркы суроом ушул Куранды окуу, анан жаттоо тууралуу жалпы элге эмне деген бир сунуштарды, эмне деген бир каалоолорду айтасыз? Элибиз ушул алхамдулилла жакшы. Элибиз быйыл мен Рамазанда ушул нерсени көрдүм. Кичинекей намазканаларда дагы хатмы Курандар өткөзүш. Элибиз алхамдулилла ошол уламалардын кылган эмгегинен, давачыларыбыздын кылган мээнеттин негизинде бир топ Куранга болгон махаббат ашкан. Элибиз ушул кайра ушул Куранга махаббат ашса, барган саби өркүндөй берсин. Анан дагы ошол жерде мен баса бергиле бир нерсени айтып кеткелип атат. Карылар дагы ошол элдин махаббатка ылайыктуу Куран окуп береткен карыларыбыз көп болсо дейбиз. Көпчүлүк биздин жаш карылар Россияга, Казакстанга кетип калып, могу айылдагы кичинекей мечиттерге карылар тийбей, анан жаш окуучу балдар барып, Куранды бир топ окуш эмесиде каталыктары кетирип аткан жерлери дагы кезип атат да. Куранды тез окуп, анан адашып кетип, кайра бир окуган жеринде окуп койгон нерселер кездешип атат. Ушуну жаш карыларга айта турган насаатым ушундай кылбаш керек. Себеби бул Куран ар бири ошол 25 жыл пайгамбарыбызга түшкөн улуу Куран болгондон кийин өзүнүн жол жобосу бар. Ошол карыларды бөлүп аткан устаздар дагы көңүл буруш керек. Илгери биздин ошол устаздардан калган ыкма ошол бир жерге барып тарабиге өткөн балдар бара турган болсо, 10 пара, 5 парадан, мисалы бир кары бар 15 пара баш жагынан Бакара жактан жаттады, экинчиси Нас Фалак жагынан жаттаган болсо, бул экөөнү бизде азыр бириктирип эле бир жерге жиберип коюп атат. Экөө бул башынан бул биягынан окуп, эптеп хатмы Куран кылып келип атат. Бул бир аз ыңгайсыз. Алла тааланын каламыга бир урматсыздык деле болуп калабы деген бир ой келип атат да. Ошол эки жактан жаттаган карыга бир толук жаттаган карыны кошуп берсе, үчөө барып, ошо тарабыда үчөө тең ошол жамаатта турса, жаңылышып кеткен жерде айтып берип, азыркы күндө мисалы өзүм билем, өтөгүм төргөйлөм деп, жаш карылар деле чоң карыларга тең келип, мисалы Анарбай каракелерге тең келип, мисалы Анарбай караке мисалы бул 90-жылдары, 86-жылдары кары болгон болсо, бул киши өзү өтө берет. Будан башка мисалы жаш карыларда деле ошондой кишилер бар. Буларга тең келбестен ар бир киши өзүнүн ордун билиш керек. Өзүм өтөм дебеш керек, балким ошол көзөмөлдө чоң кары артынан жетектеп турса, адашып кетсе айтып берсе, хатмы Куран дегенден бул Куран толук окулуш керек. Ал өзүң жалгыз окуганда билбейсиң. Мисалы мен өзүм 96-жылы кары болгон болсом, мен өзүм деле жалгыз окуйм. Байкабай кээде калималар, сөздөр, аяттар калып калат. Ошолорду кийинки ракеттерге колдон келиши толуктап чогултуп окуйбуз. Эми жаш бүгүн жаттаган балдарда мындай тажрыйба жок. Ошон үчүн биригип, ошол окуп аткан жерди билген киши болсо артынан лукма ташап, колдон келишсе Куранды адашпай, секин, уккулуктуу кылып окуп беришке аракет кылса. Анан элдерибиз дагы ошол жаш өзүнүн балдарын бүгүнкү күндө ошол Куранга болгон эмесини ашырып, мисалы билбейм дебестен ошол YouTube'дан болсо деле жаш балдарга, ошо тили чыккан балдарга Куранды көбүрөөк окугузушубуз керек. Үйүбүздө Куран көбүрөөк угулуп турса, жаштарыбызга ушул сиңсе,
Биздин мурунку муундарда көпчүлүк мисалы тажвидке тили келбей жашы өтүп калгандан кийин жаштайынан Куранды көп угуп, ошол Куран сиңсе жаш балдар тили оңой келет да Куранга. Ошентип кийин окуса деле тажвид жагынан баягы ката кетирбешке бир жол түзүлүп калат деп ойлойм да. Алла разы болсун Кареке. Биздин элибизге келечек муунга бир көп пайдалуу сөздөрдү, бир жол жоболорду биздин Кураныбыз Алланын сөзү деп жүргөн Куран жөнүндө бир кыскача жакшы жеткиликтүү маалыматтарды бердиңиз. Эмне демекчибиз? Аллах Таалам бардыгыбыздын ошол Куранга болгон махабатыбызды арттырсын. Куран менен жашаштыкка Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Баарыбыз ошол өзүбүздүн келечек муун болгон балдарыбыз болобу, кыздарыбыз болобу ошолорго Куран жаттатышты. Куранды мүмкүн болсо Куранды өзүнө эле жаттатып койбостон, балким ошонун мааниси менен үйрөтө турган болсок, иншаллах биз элибиз, жерибиз, мамлекетибиз оң болот деген үмүттөбүз. Алла разы болсун Кареке. Алла разы болсун. Сыйлап чакырганыңыздар үчүн рахмат. Жазакумулла.